Деле сабак. Саламатсыңарбы балдар? Мекен таануу 1-класс. Бүгүнкү тема жаныбарларды багабыз. Сабактын максаты. Үй жаныбарларын багуу, аларга кам көрүү тууралуу маалымат алабыз. Үй жаныбарларын аттарын атап, аңгеме түзөбүз. Үй жаныбарларын багууда аларга керектүү шарттарды түзүү керектигин билебиз. Балдар, мен силерге сабакты баштаардан мурда табышмак атайын, силер тапкылачы. Минсең канат, чапсаң шамал, аны сыйлабаган кишилер жаман. Бул эмне? Таптыңарбы балдар? Тапкылачы. Демек, бул жылкы. Силер да ушундай таптыңарбы балдар? Аркалуудан оона бас, куйруктуудан шыйпаңдабас. Бул эмне балдар? Тапкылачы силер. Демек, бул уй. Силер да ушундай таптыңар деп ойлойм. Кой эмесмин, мүйүзүм, сакалым бар. Короо койго көч баштаган атагым бар. Бул эмне балдар? Тапкылачы. Ким биринчи табат болду экен? Демек, бул эчки балдар. Табышмактарды жаттап алгыла. Бул жаныбар маараган. Ача туяк карасаң. Көлдөлөңдү апалар дал ушундан жасаган. Бул эмне балдар? Тапкылачы. Бул кой. Балдар, бүгүн сабакта эмне тууралуу сүйлөшөбүз деп турасыңар? Деле сабак. 4 түлүк мал. 4 түлүк малга эмне кирет экен? Уй, жылкы, кой, эчки. Демек, сүрөттө көрүп турган балдар, бул 4 түлүк мал экен. 4 түлүк мал балдар. Бодо мал, анан майда жандык деп экиге бөлүнөт. Бодо малга уй, жылкы, төө кирет. Ал эми майда жандыкка кой, козу, эчки, улак, майда жандыктарга кирет балдар. Силер бул жаныбарларды көрүп жүрөсүңөрбү? Келгиле, чогуу ыр окуйбуз. Китебиңердин балдар 58-ci бетин ачкыла. Таптыңарбы 58-ci бетти? Эми ырды кайталап окуйбуз балдар. Балдар, китепти үн кубултуп окуйбуз, андан кийин сүрөттөө менен окуйбуз. 4 түлүк же мал делет. Жылкы, уй, төө, кой, эчки. Берет булар адамга жүн, тери, сүт, этти. Кой эчкини көбүнчө майда жандык деп коет. Барган адам жайлоого 4 түлүккө кес болот. Кайталайбыз балдар. Мен менен чогуу окугула. 4 түлүк же мал делет. Жылкы, уй, төө, кой, эчки. Берет булар адамга жүн, тери, сүт, этти.
Кой эчкини көбүнчө майда жандык деп коет. Барган адам жайлоого 4 түлүккө кез болот. Демек, малды жалпысынан 4 түлүк дейт экенбиз балдар. Демек, сүрөттөө менен окуйбуз. 4 түлүк же мал делет. Сүрөттү көрүп тургандай, мал жайлоодо көрүп атасыңар, балдар, 4 түлүк мал жайлоодо жайылып жүрөт. Жылкылар жайлоодо. Уй музоосу менен. Бу дагы жайытта жүрөт. Төө, кой, эчки тоодо жайылып жүрөт. Берет булар адамга жүн, тери. Апалар ушул териден не жасашат экен? Көлдөлөң жасашат. Сүт этти. Сүт этти баарыбыз азык катары пайдаланабыз, балдар, Кой эчкини көбүнчө майда жандык деп коет. Барган адам жайлоого 4 түлүккө кез болот. Балдар, силер жайлоого барып көрдүңөр беле? Эле сабак. Жайлоого барсаңар, 4 түлүк малды көрөсүңөр. Балдар, жаныбарлар экиге бөлүнөт. Кой, жылкы, эчки, түлкү, илбирс, жолборс, төө, мышык, түлкү, ит, уй, аю. Демек, булар экиге бөлүнөт. Үй жаныбарлары жана жапайы жаныбарлар. Үй жаныбарына кайсылар келет? Атын атоо менен карайбыз. Кой, жылкы, эчки, төө, уй, ит, мышык. Булар, балдар, үй жаныбарлары. Ал эми жапайы жаныбарлар. Карышкыр, жолборс, аю, илбирс, түлкү. Булар жапайы жаныбарлар. Эле сабак. Балдар, малды кантип багышат? Ким билет? Силердин мал баккан туугандарыңар барбы? Малды кантип багабыз? Келгиле, чогуу окуйбуз. Малды кантип багышат? Демек, китебиңердин 59 бетин чогуу окуйбуз, балдар. Биз жактагы элдер кой, эчки, уй, жылкы багышат. Малды жайкысын жайлоого чыгарышат. Кышка карата чөп чаап, тоют даярдашат. Кышкысын малды жылуу сарайларда кармап, аларга жем, чөп, суу беришет. Жайытка жайышат. Короо сарайларды жылуулап жана тазалап турушат. Ооруган малды доктур дарылайт. Биз жактагы элдер кой, эчки, уй, жылкы багышат. Малды жайкысын жайлоого чыгарышат. Кышка карата чөп чаап, тоют даярдашат. Престелген чөп, буудай, жүгөрү,
Бул дагы чөп. Бул кышка карата даярдалган тоюттар. Кышкысын малды жылуу сарайларда кармап, аларга жем, чөп, суу беришет, жайытка чыгарышат. Коро сарайларды жылуулап жана тазалап турушат. Демек, коро сарайлардын ичин жылуулап, тазалап туруш керек экен балдар. Ооруган малды мал доктур дарылайт. Деле сабак. Балдар, өзүңөрдүн сүйүктүү жаныбарыңар жөнүндө айтып бергиле. Сүрөтүн тарткыла. Кийинки сабакта жолугушканча саламатта болгула.